Кийинки сөз берилет депутат Эрбай Алишер Ташбаевичке. Рахмат, Сүйін Абдуллаевич, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, жана бүгүнкү отурумдун катышуучулары. Марлен Абдрахманович, өзүңүздүн баяндамаңызда да толук кандуу айтып кеттиңиз. Бул мыйзамдын долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын интернет мейкендигиндеги порнографиялык мүнөздөгү контент элементтерин камтылган сайттарга кирүүгө тыюу салуу жөнүндө деп жаңы мыйзамдын долбоору бул, туурабы? Алып чыктык дедиңиз, бирок өзүңүздүн баяндамаңызда айтып жатып, сиз жаранды кодекске биз өзгөртүү киргизип атабыз дедиңиз. Стенограмма үчүн айтып коет элем, сиз жаранды кодекске эмес, 109 беренеси менен Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин өзгөртүү киргизип атасыздар. Буну эмне үчүн дегенде биз коомчулукка туура жеткизишибиз керек. Өзүңүздүн андан сырткары баяндамаңызда сиз, Марлен Абдрахманович, чет мамлекеттеги болгон жагдайларды ошолор көрүнүштөр менен кантип күрөшүп атканын айтып кеттиңиз. Андан сырткары Кытай азыркы технология жана искусственный интеллект дейбизби, ошолорго токтолуп кантип күрөшүп атканын, андан сырткары Арсланбек Абдыкайымович да айтып кетти, искусственный интеллект боюнча, TikTok боюнча, андан сырткары могу техникалык мүнөздөр жаатында өзүңүз да токтолуп кеттиңиз да, ошол эле VPN боюнча, LAN боюнча. Эми булар мен техникалык жактарын азыр кое турат элем да. Эмне үчүн дегенде бул техникалык ошол эле VPN, LAN, это бүт бардыгы жанагы оптиковолоконный линия связи менен же болбосо кабель аркылуу келген, волс менен келгендеги жагдайда азыркы күндө дүйнө жүзү Starlink деген өтүп атат. Бул Starlink это жанагысы боюнча мамлекеттик жыштык боюнча же болбосо государственный частота менен 5G менен келет. Аны менен азыркы күндө бизде күрөшө турган же токтото турган техникалык мүмкүнчүлүк да жок, башка да жок. А бул биз волс менен келген жанагы оптиковолоконный линия связи менен келгенде жанагыларга токтолуп атабыз да. Бирок мен сиздин көңүлүңүздү могу максаты менен да, милдети менен да таанышып келип, мыйзамдын долбоору боюнча бул жерде сиздер, Марлен Абдрахманович, жоон топ депутаттар жазып келип атасыздар да. Мен каршы эмесмин. Эми биз мыйзамды жазгандан кийин мыйзам үчүн эмес эле, бул мыйзам өзүнүн келечекте эффективдүүлүгүн бериш керек. Чтобы эффективдүүлүктүн бериш үчүн биз мыйзамды иштей турган болуп жазып беришибиз керек да. Сиздердин могу жоон топ демилгелеп чыккан коллегаларыбыз демилгелеп чыккан мыйзамды башынан аягына чейин карап чыктым да. Ошол эле жанагы Кыргыз Республикасы ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамды, ошол эле жанагы ченемдик укуктук акты, мыйзам, анан чөйрөнү. Мында өзүңүзгө маалым болгондой, буга чейин эле биздин карай турган болсок, маалымат жөнүндө укугу жөнүндөгү мыйзам бар. Ошонун 8 беренеси боюнча кээ бир ушул моменттер ахват болгон да. 8 беренесинде жазылып турат: маалымат алуу укугун чектөө, маалымат алуу укугу мыйзам менен гана улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти коргоо, калктын ден соолугун жана адеп акылакын коргоо, башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатына зарыл болгон өлчөмдө гана чектелиши мүмкүн деп. То есть жөнөкөй сөз менен айтканда маалымат алуу укугу жөнүндөгү мыйзамда кээ бир сиз айткан жанагылардын баары камтылып кетип атат. Андан сырткары укук бузуулар кодексинин 2 беренесинде мыйзамдардын милдети деген жанагыдай да көрсөтүлүп кетип атат. Бирок мен сиздин көңүлүңүздү, Марлен Абдрахманович, могу мыйзам чыгаруу техникасына бөлөт элем да. Мыйзам чыгаруучу техникасында чөйрө болуш керек. Чөйрө болгондон кийин чөйрөдө ошол жерде системдик, андан сырткары комплекстүү жанагы жагдайлар болуш керек. Андан кийин чыгарылып аткан, жазылып аткан мыйзамдардын системдүүлүгү өзүнүн универсалдуулугу болуш керек да. Эмне үчүн дегенде, мында жөнөкөй тил менен карап көрөлү, Марлен Абдрахманович, өзүңүз мыйзам чыгаруу боюнча сизде сөз жок. Могу жерде канча деген мыйзамдарды жазып келип атасыз, чыгарып атасыз, баардыгына сиз үлгүсүз. Бирок могу жерде сиздер алып келген жана мыйзам могу порнографияны жайылтуу боюнча токтотуу. Бул коомдо болуп аткан же болбосо чөйрөдө болуп аткан жанагынын бир кичинекей бир көрүнүшү болуп калып атат да. Жөнөкөй тил менен айтканыбызда бул өзүнүн масштабы менен жанагысы менен могу порнографиялык контент. Мындан карап көрсөк, бул өз алдынча социалдык көйгөй экен да. Көрүнүш эмес. Социалдык көрүнүш бул эмне? Ошол эле мисалы жанагыны карай турган болсак, терроризм,
закон о противодействии терроризмге бар, сепаратизм боюнча, экстремизм боюнча, же болбошу ошол эле мындай жанагылардын карап келгенде көптөгөн мыйзамдар бар, ал жерде чөйрөнү акыбат кылат да. А бул жерде чөйрөнү акыбат кылбай бир эле көйгөйлүү болуп атат да. Ошон үчүн мен Марлен Абдрахманович суроо берден башка жанагыларда айтат элем да, бир чөйрөдөгү маанилүү коомдук мамилелерди жөнгө салуу менен биз укуктук ченемдик актыларга өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизбешибиз керек да. Бул мисалы укуктук жанагы определенность деп коебуз, принциптер бар да, запреты, юридическая ответственность должна быть четко единообразно закреплена законами депчи. Ошого каршы келип мен сизге биринчи варианты менен сунуштайт элем. Сиз ушул мыйзамды биздин жанагылар менен, кесиптештер менен макулдашып, жанагы мыйзам барбы, закон кыргызский о доступе информации же болбосо маалыматтыкка жетүү жөнүндөгү буга чейин айтып кеттим эле, ошо мыйзамдын бир главасы кылып туруп, укук бузуулар жанагы жөнүндө кодекске киргизип кетсеңиз, бул идеалдуу болмок да. Мыйзам чыгарышы техникасына да дал келмек. Андан сырткары биз ошол эле жана чөйрөдөгү болуп аткан жанагылардын баардыгын акыбат кылып кетмекпиз да. Андан сырткарысы жок. Бунун баардыгы могу жерде коллегалар айткандай глобалдуу түрдө карайбыз дей турган болсок, анда биз мыйзамыбыздын атын бир аз өзгөрсөкпү деген ой бар да. О противодействии негативного информационного воздействия интернет-пространства деп туруп. А ушунун ичине сиз экстремизм, порнография, разжигание ненависти, распространение ложной информации деген ушунун баардыгын камтып кетсеңиз, ошондогу сиз Кыргыз Республикасындагы болуп аткан, чөйрөдөгү болуп аткан бүт жанагылардын аспекттердин баарын камтып кетмексиз да. Эмне үчүн дегенде, ошол эле жана кыргыз ченемдик укуктук актылары жөнүндө чөйрө дегенде түшүнүктүү айтып кетет элем да. Чөйрө бул мыйзамдар жана жөнгө салуучу коомдук мамилелерди белгилүү бир тармагы болуп, өз ара байланышкан процесстердин, институттардын жана субъекттердин кеңири чөйрөсүн камтыйт. Алардын ишмердүүлүгү ушул тармактагы жалпы максаттарга жана милдеттерге жетүүгө багытталган деп туруп жүрөт да. Ошондон соң мен сизге эки сунушту берет элем, бирок мыйзамдын долбоорун мен колдойм. Марлен Абдрахманович, рахмат. Туура белгилеп кеттиңиз. Мен дагы ошол баягы ойлонуп атканда башында чыгарайынбы, чыгарбайынбы деген ошол көп мындай ой келип туруп атканда, азыр сиз туура подсказка кылып кеттиңиз. Бир эле ошол порнографикалык эмес, келиңиздер ошол проституцияны кошуп кетели. Бул дагы чоң көйгөйлөрдүн бири. Аны дагы бүгүн ошол интернет аркылуу жайылтуу өтө чоң эме болуп атат. Анын алкагында мына биздин правоохранительный органдар канча кармап атат. Бирок ошол эле учурда сайт аркылуу, башка аркылуу бүгүн спокойно доступка кирип атышат. Сиз айткандай терроризм, башкаларды көп көйгөйлүү чоң проблемаларды биротоло кошуп кетели. Ошондо сиз айткандай названиясына, башында названиясына экинчи окууда сиз менен бирге чогуу иштеп кетели. Анан бул жерде дагы МВД дагы өзүнүн сунуштарын берем деп аткан, ошо менен чогуу бир карап кетели анда экинчи окууда. Марлен Абдрахманович, сиз туура көрсөңүз, экинчи система сиз менен чогуу отурбайлы. Могусун атын өзгөртүп, по противодействию деп туруп, же болбосо кыргызчасындагы мындай кичине атын өзгөртүп туруп, ушул жааттачы. Маалымат мейкиндигинде терс маалыматтык таасирлерге каршы аракеттенүү жөнүндө деп туруп, ошонун баардыгына могу көйгөйлөрдүн баардыгын кошуп келсек, биз келечекте бир чоң жакшы бир мыйзамдын долбоорун алып чыккан болот. Туура белгилеп кеттиңиз. Тактан ошондой кылалы. Рахмат.